Демирбек Жолдубаев, Бүркүт, Аңгеме. Чоқсын аппақ қар басып, асман тіреген тоолор көз жуосын алып, бір сыры бардай заңқайшат. Qoqtu qolottorundan көөрүп жаурып аккан тоо суусунун жогортон төмөн карай өркөштүн акканы жаш баланын оңко чоңко атып ойноп келе жатканын элестеткенсийди. Мына ушуларга назарын сала караган адамдын көңүлүн көтөргөндөй, качаңкы бир кездердеги өткөн окуялар көз алдыңа элестейт. Ошол Qoqtu qolotтордогу жылгалардагы булактардын чыгып, жыбылчып агып жаткан суулардан баштап, кызыл-тазыл, көк-жашыл болгон түркүн түстөгү тоо гүлдөрү көк чөпкө аралаша өсөп, жалбырагындагы мөлтүрөгөн шүүдүрүм атасына эркелеп таарынып ыйлаган секелек кыздын көз жашындай болуп, жан дүйнөңдү алда кайда эргите дебелеңди козгойт. Андан жогорулаган сайын шагыл таш аралаша өскөн арчалар, көктөреген карагайлар, жаламалуу кып-кызыл аска соолор. Андан ары түбү чексиз көгөргөн көк асман менен үзүл-кесил аппак булуттар. Эриккендей каалыгып жыла керемет теребелди суктана карап, күндөн калкалаган колун көзүнүн үстүнөн албай, Жумагүл чалкалап, көктү теше серепчилей карай берди. Ошол каалыгый жылган үзөк-үзөк булуттардын үстүнөн шаңшыган бир бүркүт дал төбөдө канат какпай каалгыйт. Эми ал көздүн чуусун алган теребелге эмес, ошол булуттардын үстүндөгү кара нокоттой болуп, канатын кере каалгый учкан бүркүттүн караанына тигиле карап силейди. Капырай, дал өзү, ошол Калыгулдун ак арстаны. Жарыктык бизди унуткан эмес экен го. Же мунун учурашканыбы, болбосо биз менен коштошконубу, айылдын үстүнөн айланып жатат да, же ээси Калыгулду издеп атабы? Жумагүл көзүнөн жашы кылгыра бир дагы канат серппей каалгый учкан бүркүттү те ак кар көк муз каптаган чокудан ары карай көрүнбөй калганча карап жатты. Согуш маалы. Кабактары сустая түшкөн элдин арасынан жайдарсын издеп табуу кыйын. Жок койсо, жегенге тамак эмес, кара сууга бир татым талканды аралаштырып, ошого каниет кылыша эптеп эле тирүүлүктүн шартын жасагандай абал, ошондой заман адам баарына көнөт, түшүнүк ошол. Ар кемесинин ичинде ит өлүп, бирөөнү анысы жөнүндө айтууга эч мүмкүн эмес. Тегенесинин да омурткасы омкорулуп, боору бүтүн бир жан жок. Айылдын тегиз, баары кемпир кесек, абышка, анан кандуу согуштан аталарынын аман эсендигин тилешип күткөн тестиер балдар кыздар. Айылда тыңыраак көрүнгөнү Калыгул, ал дагы жумалап тоо арасында. Калыгул жашы бир топко барып калган адам, аңчылык кылуу бала кезинен берки адаты, дегеле өмүрү аңчылыкка байланыштуу. Ансыз өмүрү токтоп калчудай сезилет. Бүркүтүн колуна кондуруп, мылтыгын асынып, тайганын ээрчитип, капкан тузагын канжыгага байлайт да тоого жөнөйт. Бир жума, эки жума, айтор, анысын эч ким билбейт. Бир мезгилде пайда болуп калат. Ал жолдуу болуп артынып келген күн айылда чоң майрам. Айылдын кемпир чалдары болсо Калыгулдун амандыгын тилешет. Тоо таштын кырсыгынан сактап аман келсе экен дешет. Жүктөнүп алып, айыл ичине кире бериштен баштап тосуп турган адамдар «Шыралга, шыралга» дегени менен эч кимисине анысынан бөлүп бербейт. Берген күндө да эч кимиси шыралга албайт. Артынан ээрчиген эл үйүнө кошо келишип, баары жай алган соң гана кепке келе узун сөзүн баштап, кызыктуу окуяларын айта баштайт. Шыралганы айылдын улуу кичүүсүнүн баары чогулушуп Калыгулдун үйүндө жешет. Аңдын түрлөрү кайберен, илбесин, сүлөөсүн, коён, улар, кекилик, чил, айтор баары бар. Эти желбей арам делген аңдардын терисин гана алып келет. Кыргоол, коён, ооруна карабай элик, эчки, теки, аркар, кулжа болобу, бир экөөсүн атына артынып, өзү жөө жетилеп алат. Аксакалдар ушундай каат заманда элин баккан айылдаш тууганына ыраазы болуша, аман келип канжыгаң бош эмес экен, эми тоо салааларындагы көргөндөрүңдөн бизге сүйлөп отур, дешип, жүздөрүнө кызыл жүгүрүп бир кубанып калышчу.
Калыгул оозун караган элдин да өзүнүн да черин жаза узун кепке кирет. Ичик чепкен тондорун желбегей жамынып, мергенден кызык сөз угууга комдонушуп отурушкан чоң аталарынын колтуктарынан баштарын чыгарыша кулак төшөп калышкан жаш балдар да андай кызыктуу сөзгө куштар. Мындайда мергенчи өзгөчө бүркүтүнүн карышкыр түлкүлөрдү тээ билгенин жомок айткандай эле кызыктуу кылып айтып берет эмеспи? Канысы керегете тизиле илинип турган жылтырлаган аң терилер менен далилденип турат. Шорпо шилең ичкен адамдардын жүздөрү тамылжып, бир аз күнгө болсо да тыңып калышат. Бүркүтү болсо калдайган канаттарынан да санда кергенсип каккылап, улакадагы туурунда отурат. Мерген кызыктуу жерине келгенде тым-тырс олтургандар «Бара келди» дешип, анын сөзүн коштой, баары ыраазы болуша дуу эле дейтишет. Калыгулдун чоң согушка барбай калган бирден бир себеби мергенчилик кесиби. Согушка чейин элге таанымал болуп калган мергенчини өкмөттүн атайын чечими менен калтырышкан. Аң терилерин алып келип, өкмөткө тапшырып туруу анын эң биринчи милдети. Калыгул өкмөт буйруган милдетти да ойдогудай аткарып, жылтылтаган аң терилерин өз убагында тапшырып жүрдү. Аң терилерди чогултуп өкмөткө тапшырып атканда кадимкидей ичи ооруп калар эле. Аң терилерин өкмөткө тапшырганында эмес, ошол жапайы жаныбарларга болгон кандайдыр аяоо сезими жүрөгүн оорутуп турчу. Ата бабасынан бери жердеп, ушул жердин суусун, ушул жердин уусун билип, ушул жаратылыштын жапайы жаныбарларын бала кезинен бери таанып көрүп чоңойбодубу? Тактырына тарынгандай, шыралга десе, эч кимге жооп айтпай көңүлсүз айылга кирип келиши да ошондондур. Бирок бул терилер фронтко барат. Ал жакта немистер менен согушуп аткан балдарга пайдасы тиет деген ички ою менен өзүн өзү алдап, жубатып, жараткандан жалынып кечирим сураар эле. Ошол аламат согушмаалы. Айылга борбордон артисттер келишиптир. Арасында атактуу Саякбай Манасчы бар экен дешип, эл жабыла Калыгулдун үйүнө жөнөштү. Ушундай чоң коноктор келгенде айылдын баары Калыгулдун үйүнө чогулушат. Буну баары билишет. Айтпаса да, чакырбаса деле ошол. Себеби айыл боюнча Калыгул аңчынын үйү кенен жана мейман тосконго ыңгайлуу. Андай убакта айылдын кимисинен болбосун, сураган адамга жашы карысы дебей, Калыгулдун үйүн көрсөтүп беришет. Айылдагы мындай көрүнүш өзүнчө эле мыйзам сыяктуу. Дүрбөлөң түшүп калган айыл элинин эч кимиси калбай, жашы карысы дебей майрамдагыдай болуп Калыгулдун үйүндө чогулуп жатышты. Саякбай кырк жоронун Кытайларды кыра кууп бара жаткан жеринен күпүлдөп манас айтып атыптыр. Эл элее дымып, бир дем чыгарбай, бүт жан дүйнөсү менен бериле тулку бою бир чоң кулакка айлангансы угуп атышат. Атыгүл сырттагы жер үстүнө кылтыя чыккан түркүн өсүмдүктөрдөн тартып, бак тарактар да, ал эмес чокусу ак кар көк муз баскан теңир тоо да угуп аткандай. Күпүлдөгөн Саякбайдан токтой турар түрү жок, күчөгөндөн күчөп барат. Угуп олтурган эл дал ошол манас баштаган чоролордун эртеген балдарына салыштырышат. Немистерди 40 жородон качып бара жатышкан кытайларга окшоштуруп, угуп аткандардын арасынан кайбири өздөрүн чоролор менен кошо найза сунуп бараткансып, ак карылары болсо эчак өтүп кеткен жигит курагын эстешип, андагы олтурган кыз кыркындардан тарта кемпир чалдарга дейре самагандары ошондой жеңиш менен ушул согуш аяктаса. Алар жеңиштин акыры болоорун, балдары жеңиш менен келерин жүрөктөр менен туюшуп, кандайдыр денелерин жылуу сезим аралай, көз жашын аарчыганды да унутушуп, мемирей мана согушууда. Анан ыр көө башталып, эл убактылуу кайгы капаларын унутуша бир жырык ачты бейм. Борбордон келген артисттер өздөрүнүн да ичи эңшерилип турганын билгизбей, тим эле тилегей тегиз адамдай көрүнүшүп, ыр күүлөрүн төгүп беришти. Бир маалда эшикке салганы бир-эки аксакал менен чыккан Саякбай туурдагы томогосу менен отурган бүркүттү көрүп, шашканынан көлөчүнүн апкытын баса, делбектей жанына жетип барды. Манас айтуу өнөрүнөн мүнөшкөрлүк өнөрү ашса ашып, асты кем калбаганын жамы журт билген Саякбай бүркүттү айланта карап, колуна кондуруп канатын сылай, жалчылдаган, сүйүнгөн көздөрү менен карап,
өзү менен кошо чыккан бир аксакалга кайрыла: "Бул бүркүт кимдики? Ээси мүнөшкөрү ким?" деп сурады. "Ушул үйдүн ээси Калыгул мергенчиники. Бизде бир айыл элин багып, шорпо ичирип турган ушул кыраан бүркүт эмеспи?" деп жанында турган аксакал кудуңдай жооп берип калды. Кыраан алгыр бүркүт экенин жана бир көргөндө эле байкаган Саякбай мүнөшкөр: Пай, ой, табында экен да, мындай бүркүт миңден бири жаралбаса, керекти көтөрө учкандай жолборстун лөгүн баса калчудай күчү бар экен, деп бүркүттү айландыра кайра көзү тойбой карай берди. Ошол маалда сыртка чыккан Калыгул мергенчи бүркүтүн колуна кондуруп алып карап аткан Саякбайдын жанына басып келгенде, балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, мүнөшкөрү ушул адам экенин баамдаган Саякбай Калыгулга карап пай-пайлап кубанганын жашыра албай: "Алгырың табында экен, тырмагынын курчун кара, булчуңдарын кара, керекти жөн эле көтөрүп уча тургандай күчү бар тура. Көз ыйлаган баланын көзүндөй нур чачып турганын карачы. Жөнүнүн учтары ичке, ийиндүү, көкүрөгү да кенен, куйругу узун, булчуңдуу буттары иш жагына ирейген балбан бүркүт тура. Накты алгыр экен", деп мактоосун уланта кобурана берди. "Сиздин мактоого татыктуу экен, аке", деп Калыгул мергенчи да сөзгө аралаша бүркүттүн айтылуу адам мактаганына жетине албай кубана түштү. "Ак арстан деп коем бүркүтүмдү. Алдыгы мойнун айланта бир элидей аппак самсаалаган жүнү турбайбы? Ошонусуна анан алгырына карап Ак арстан атап алгам." Бүркүттү балапан кезинде бүркүт уядан өзү барып алып келген эле. Илгери анда Калыгулдун жаш кези, атасынын да көзү тирүү. Айылдагы мергенчи адамдар топтолуп ууга чыкмай болушуп аттанышып, алар бара турган Сары Күнгөй деген жерге жетиштин өзү азап. Ал жерге мергенчинин мергенчиси барбаса бар эле жете берүүчү жер эмес. Андан ары адамдын буту тийбеген асказоолорду аралаганда жаныңды оозуңа тиштеп күндүк жол жүрүшө бүркүт уяга келип жетишет. Атка жеңил тайгачак экөөсү Калыгулду алышып, асканын чокусуна чыгып барышат. Чокудан белине арка байлаган Калыгулду экөө бир учун аскага бекем байлап акырын түшүрүп, жалгыз балапанын койнуна салып, өлгөн талганда асканын чокусуна кайра чыгат. Эне бүркүт алыстан шаңшый учуп келе жатканын көрүшкөн төмөндөгү мергенчилер ага сес берише куру дүрмөт менен атышып, үчөөнө кол салууга ыкыс берип келаткан бүркүттү жолотпой, араң дегенде аларды аман алып калышат. Балапанды колго үйрөтүп, ошондон бери Калыгул кармап келет. "Ооба, анык алгыр, Кубаш деп аталуучу бүркүттүн лөгү тура", деди Саякбай эми Калыгулга карай сөзүн уланта. "Анык мүнөшкөр экенсиң, экөөбүз дос бололу. Мына, бул Алааматтын аягы көрүнгөн сөйт. Элибизде тынчтык орноп, кой үстүнө торгой уялаган заман келер. Ошондо чогуу бүркүттөрүбүздү салышалы, сынашалы, жарайбы? Манасчы, атагы алыска кеткен мүнөшкөр, жамы журт сыйлаган адам дос бололу деп атса, Калыгулдун кубанычы койнуна батпай, сүйүнгөнүн жашыра албай: "Аке, айтканыңыздай болсун, сиз менен дос болууга мен даярмын", деп жетине албай турду. Эртеси башка айылга бара тургандарын айтып, бүркүттү кыя албай аны кайра караган Саякбай манасчы Калыгул досунун үйүнөн араң аттанган. Алаамат согушта бүтүп, аман келгендери келип, келбегендеринин күткөн адамдары үмүттөрүн үзбөй, ана келет, мына келет деп турган учур. Ичээр суусу түгүнгөн адамын жараткан өзү кайсыл жерден болсо да алып кете берет тура. Калыгулдун да көзү өткөнүнө 1 жылдай болуп калган. Эл тиричиликтери менен алек, турмуштар оңол элек маал. Бир табак уну бар бүлө, орто байгансып турган жетишпеген каат заман учуру. Калыгул мергенчинин бүркүтү туурда отурат, томогосун кээде кийгизип, кээде алып коюп, Калыгулдун эниси Бактыбай бүркүттүн ээси болуп калган. Эл эт эмес кара суу ичип турганда бүркүткө эт бериш кайда? Эптеп жалмалаганга бир нерсе берген болот. Андан кийин аны эч кимиси мергенге алып чыккан жок. Көзүн таап бүркүттү сала алышпады. Агарстан жел менен жарыша сыза, ойду тоону аралап,
көккө булуттан ары учуп барып, кайра муштумдай болуп түйүлүп, каман карышкыр качырганын сагынат. Эси Калыгулдун ысык каны тамчылаган кызыл өпкөнү сугунтканын эстеп, айласыз туурунда отурат кайран бүркөт. Мезгил өз өктөмүн жүргүзүп өтө берди. Калыгулдун көзү өткөндөн кийин саякпай баш болгон артисттер бул айылга дагы кайрылып келишти. Чамасы биринчи келип, бүркүттү көргөндөн бери арадан 6 жыл өткөндөй, Калыгул мергенчинин кайтыш болгонун уккан саякпай иниси Бактыбайга барып, Калыгул досуна Куран окутуп, мусулманчылык вазыйфасын аткарган соң, экөө ээрчише баса, туурунда конуп отурган бүркүткө басып барышты. Саякпай мүнүшкөрдүн бүркүттү көрөйүн деген эки көзү төрт. Бирок бүркүт баягысындай болбой, жүдөп калганын байкаган Саякпай нааразы боло, жанына барып, бир-эки сылап айландыра карагандан кийин: «Бактыбай иним, агаң Калыгулдун ордуна ага болуп берейин. Өзүңдү иним кылып алайын, инимдей көрөйүн. Бүркүттү мага бер. Мен таптап жүрөйүн. Табы келсе, дагы нечен кызыктарды көрсөтөр түрү бар мунун», деди Саякпай Бактыбайга карап. Үн чыгарып унчукпаган Бактыбай ага кандай жооп берерин билбей турду. Бул пайгамбардай адамга кантип жок деп айтылат? Акыры бир топ убакыттан кийин эптеп батына сөз каткан Бактыбай: «Аке, сөзүңүздө калет жок. Бирок агамдан калган мурас деп бүркүттү көрсөм караан тутуп, агам Калыгулду көргөндөй болуп жүрчү элем. Өзүнүн уулу Турусбайда бой жетип чоңоюп келе жатат. Кандай болор экен?» деп жер карады. Бүркүттү бербесин билген Саякпай андан кийин үн каткан жок. Аныкы да туурадыр. Калыгулдун арбагы бар эмеспи? Бир чети инисиники жөндүүдөй көрүнгөнсүйт. Бүркүт өзүнүн жемжеген, сабалап учкан мейкинин, аркар кулжа илбээсин алган тоо арасын өлгөнчө унутпайт эмеспи? Неси болсо да, досунун инисиники туура дегендей кайра кайталап сурабады. Саякпай манасчы экинчи жолу келип кеткенден кийин Бактыбай өзүн чийки май ичкендей сезип жүрдү. Анын сеники туура, бүркүт кайсы жерден жарыкты көрсө, ошол жерде болгону жакшы. Жери менен мейкинин сагынбаган бүркүт болбойт деп нечен жолу айтса да, пайгамбардай кишини тарынтып алган жокмунбу деп ичинен кыжаалат болуп жүрдү. Жүгөрүнүн унуна жаңы эле жасалган ысык токочун колуна кармаган Бактыбайдын тестиер кызы өзү жеп жүргөн токочунан берейин дедиби, же ойногусу келдиби айтор, томогусу жок туурда отурган бүркүттүн жанына келип бир маалда чыркырап эле калды. Анын үстүнө кызыл көйнөк кийип алган экен, дал жүзүнө жабыша түшүптүр. Чыңырып чырылдаган кызга жете келген атасы Бактыбай дагы эки адам болуп бүркүттүн буттарын кайрып отурушуп, араң дегенде кызды аман алып калышат. Чиркен, алы жогорык болсо да, үчөөлөп отуруп буттарын кайрып араң дегенде ажыратышат, кайран алгырдан. Мына ошондон кийин гана Бактыбай бүркүттү эркиндикке кое берүүнү чечет. Бирок бир чети бүркүткө ачуусу келе кызын аяп, экинчиси агасы Калыгулдан калган белек деп бир топ чечим чыгара албай жүрдү. Акыры айыл адамдарын чогултуп, туурдан алып колуна кондуруп томогосун шыпырды да: «Бар эми, сен бизди бактың эле, биз сага ыраазы, сен бизге ыраазы бол», деп эл менен чогуу турган Бактыбай коду аңга салгандай колунда конуп турган бүркүттү серпип жиберди. Кайкый учкан бүркүт баса калчу эч нерсе жок экенине нааразыдай боло түшүп, анан тип-тик көккө көтөрүлдү да, калдайган топ элди каалгый айлана учуп, бир-эки жолу тоону жаңырта шаңшыган бойдон улуу тоону көздөй сыза учуп кете берди. Бүркүттү эркиндикке кое бергени жыл айлангандай убакыт өткөнсүдө. Эл баягыдай эле тыңый элек, жокчулук убак. Калыгулдун жубайы Жумагөл жалгыз уулу Турусбайды үйлөнтүп, элден баталайын деген ою менен айыл ичин туугандарын калтырбай чакырды. Жокчулук заман болуп турса, эмне эптеп каптын түбүндө калган унду кагып, камыр жууруп, нан бышырмай болду. Камыр ачыганга чейин отун чогултуп келип, кемегенин жанына жыйып койду. Ичинен заманына таарынган Жумагөл: «Колдо болсо, элде болсо, Калыгулга арнап кан чыгарып койсо кандай жакшы болор эле», деп туталана кобуранып, кайра ушунусуна деле ыраазы.
Чакырылган айыл адамдары чак чогулушуп, Намбы шаарына ас кылган убак. Жыты каңылжар жара аңкыган загаран анды күтүшө, өз ара кобурашып, Калыгулдун элине кылган эмгегин эстеп жатышкан ошол айылдын эли. Асмандан шуулдаган үн угула, бул эмнеси? Дедире чогулган элди көктү каратты. Ошол аба жиреп үн чыгарган бүркөт элдин төбөсүнөн тиг өйдө атырыла кайгы учуп, бир заматта алда кайда булуттар менен теңеле түшүп, анан айылда айлана каалгы учуп жүрдү. Жан далбастап коргологон бир улар жүрмөлөп кемегенин жанындагы чогулган отундардын арасына кире качты. Отундун арасынан кармап алган уларды карап, Жумагүл эмеле нааразы болуп, кан чыгарсам деген оюн эстей, уларды колуна кармаган боюнча кайра көктү карады. Капырай жарыктык, дал өзү го, Калыгулдун алкыры бүркүтү, ага арстандыра. Анын бизге деген акыркы жасаган кызматы го. Калыгулга Куран окутуп жатканымды кайдан билди? Жалгыз уулу Турусбайдын үйлөнгөнүн кайдан билди? Эсин анык сыйлаган бүркүттүра, деп жалаң эле Жумагүл эмес, чогулган элдин баары буга тан берип, бир уларды карап, бир көктөгү бүркүткө көз салыша, бир экөө жакасын кармап Кудайды оозуна ала келме айтып да жиберишти. Бүркүттүн уларды коргулото элдин алдына алып келиши бул жакшылыктын жышаны. Эли ыраазы, арбак ыраазы. Айылдагы чогулган элди көктү караткан алгыр ак арстан ыраазы. Улар болсо да кан чыгарып, Калыгул мергенчиге арнап, жалпы жарданып турган эл Куран окуп, колдорун жүздөрүнө жая беришти. Эси да, бүркүтү да бири-бирине төп келишкен, көз өтүп кетсе да, эсин унутпаган мындай алгырды, мындай бүркүттү ким көрүптүр? Бул элдин жакасын карматкан окуя болду.